Шаршемби күндүн өзөгүн түскөн окуялар көрсөтүүбүздү улантат. Саламатсыздарбы? Кош убак кечиңиздер менен кесиптештерибиз тарабынан даярдалган жаңылыктар топтомунун өзөгү көмөкүлөр болду. Ветеринардык тейлөөнү жакшыртууга көңүл буруу этти экспорттоого мыкты кадам. Кыш мезгилинде фермерлердин мал жандыгын карышкырдан сактоого карата иштиктүү кадамдар ишке ашты. Жаз жарыш, күз күрөш демекчи жашылдандырууга карата камылгалар жүргүзүлүүдө. Нарын облусу мал киндиктүү болгондуктан негизги киреши мына ушул багыттан алынары анык. Бирок карышкырдын кесепетинен фермерлер үчүн ири чыгымдар келтирилүүдө. Колуна кармаган мал жандыгынан алики заматта ажыраган фермерлерге көмөк көрсөтүү максатында аңчылар тарабынан тийиштүү аракеттер жүргүзүлдү. Ошол эле учурда табият тартуулаган кооздукту талкалап, андагы байыралган жаныбарларды жок кылууну максат кылган жарандардын аягы тыйылбай келет. Мындан улам абалды жөнгө салууга карата тийиштүү кызматтар тарабынан канча аракеттер көрүлбөсүн, колуна курал алып, ээн тоодо байырлаган жаныбарларды бутага алып жок кылгандар токтобой келет. Бул багытта кийинки материалда. Нарын облусу боюнча жалпы 3 миллион гектар жер аңчылык кылууга багытталган болсо, анын тең жарымы мамлекеттики, калган 1,5 миллион гектар жери 2023 жылга чейин жеке менчик фирмаларга берилген. Учурда бул жерлерде 21 фирма аңчылык кылуу багытында иш алып барып, өткөн жылы чет элдик мергенчилер тарабынан ондогон кулжа, жүздөгөн текелер атылып, өкмөттүн казынасына тийиштүү каражаттар түшкөн. Өткөн жылы Нарын облусунун аймагында 35-40 баштын тегерегинде кулжа чет элдик мергенчилер тарабынан болжолонду жана 350 текен болжолонду. Бул Нарын облусунда Аксай арпа өрөөнүндө жайгашкан. Ал эми мыйзамсыз аңчылык кылып өз олжосуна пайда тапкандар дагы жок эмес. Алып айтсак, өткөн 2018 жылы 20 иштин бети ачылган болсо, быйылкы жылы 6 текенин эти менен 2 адам кармалган. Учурда айрымдар боюнча соттук отурумдар улантылып, өлкө казынасына каражаттар кайтарылууда. Өткөн жылы Нарын облусунун аймагында 20 иштин бети ачылып, жалпысынан мамлекетке 506 миң сом зыян келтирилген. Мунун ичинен орчундууларын айта кетсек, 4 баш теке мыйзам саткандыгы үчүн фактысы бет ачылып, бүгүнкү күндө үчөөсү келтирилген зыянды толугу менен ордун толтурду. Ал эми бирөөсү бүгүн Чүй облусунун Москва райондук сотунда иш каралып жатат. Мыйзамсыз саткандарга иск доо айыптар эселенип көтөрүлүп, элементарный эле мисал үчүн ошол кезде теке тоо текесинин олжоло 7 миң сом же болбосо 15 миң сомду түшүп келсе, бүгүнкү күндө бир текени мыйзамсыз саткандыгы үчүн 100 миң сом айып салынат. Акыркы жылдары доо акылардын суммасынын жогорулашы менен мыйзамсыз аңчылык кылгандардын саны бир топко азайган. Ал эми жырткыч жаныбарларды жок кылуу максатында өткөн жылы 15 атайын топ түзүлүп иш алып барышып, 161 карышкыр менен чөйлөрдү жок кылышкан. 2018 жыл ичинде Нарын облусунун аймагында 114 баш карышкыр, 42 баш чөө, 5 баш бөлтүрүк олжолонгон. Булардын сыйакысынын жалпы саны 775 миң сомдун тегерегинде болду. Ар бир баш карышкырга сыякы 6 миң сомду түшөт. Чөөгө 3 миң сомду жана бөлтүрүк үчүн 2 миң сомду. Бирок бул баягы атайын өзүнүн эсебине бул сумма түшпөйт, анткени баягы салыгы жана социалдык төлөмү ошондон кармалат да. Нарын облусу боюнча 3 миллион гектар жерди болгон 12 гана кызматкер көзөмөлдөп келет. Ар бир кызматкерге 250 миң гектардын тегерегиндеги аянтты карашы керек. Мындай шартта кызматкерлердин иш алып баруусу албетте оор болуп, көзөмөлдү толук жүргүзүүдө кыйынчылыктар арбын. Чыпара Садыкказиева, Шамин Болотбеков, Нарын шаары.
Төрт түлүктүн мекенинен саналган Нарын облусунда акыркы кездери ветеринардык тейлөөнү жакшыртууга өзгөчө маани берилип келет. Учурда дээрлик бардык айылдарда ветклиникалар иштеп, мал арасындагы ылаңдар кыйла азайды. Ошол эле учурда идентификациялоо да өз натыйжасын берип, бардык далалат Кыргызстан мүчө Евразес уюмдагылардын жогорку сапаттагы эт менен камсыздоого жумшалууда. Элеттиктердин мындай аракетинин ийгиликтери жана оош кыйыштары кийинки материалда. Өмүр бою малчылык менен алектенген Мухаммед Ибраев анын сырын жакшы билгендиктен бе жайлоого чыгарында карамагындагы төрт түлүгүн бир сыйра ветеринардык кароодон өткөрүп алуудан дегеле эринбейт. Тиешелүү инелерин сайдырып, анча-мынча чабырлардын айылда калтыргандан кийин гана бийик тоолорду беттейт. Ошого жараша жандыктары жай бою ар кандай илеттерден алыс болуу менен эттүүлүгү кыйла жакшы. Андыктан ал өз кичи мекенинде 4 тараптуу ветклиниканын ачылгандыгына жетине албай, өзүнө окшогон элеттиктердин жеңилин жерден, оорун колдон алгандарга чексиз ыраазы. Онда кулунубуз лесемизде салып берип, доктурларыбыз убагында дарылап турат малыбызды. Эңирде коңшулаш мамлекеттердин эт рыногун ээлөөгө басым салган Атбашы районунда 11 айыл аймагы болсо, алардын 8-inde жогорудагы заманбап ветклиникалар бар. Ишти мындай өңүттүү мал арасындагы ар кандай ылаңдарды алдын алууга мыкты өбөлгө. Мисалы өткөн жылы Атбашта жайлашкан алыскы акса жана арпа өрөөндөрүндө бир да жолу эпизодикалык абал катталган эмес. Эң башкысы дары-дармектерден үзгүлтүк болбосо, бул жагымдуулукту сактоого толук мүмкүнчүлүктөр бар. Вакцинация, вакцин, эмдөө, биопрепараттар толук камсыз болуп азыр. Мурда да жетишпей калчу учурлар болчу да азыр ошо бүт жетиштүү вакцина менен, сапаттуу вакцина менен камсыз болот да. Анын ичинде биздин район. Анан негизинен толук колдон келишинче калтырбай эмдөөнүн үстүндө иш кылып атабыз буюрса. Дейинкиси штатта 4 түлүгү миллионду чамалаган Нарын облусунда ветеринардык тейлөөнү жакшыртышы менен мал чарба азыктарын өндүрүүнүн көлөмү да көбөйдү. Эгер статистикалык маалыматтарга таянсак, быйылкы 3 айдын көрсөткүчү өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 1,5 эсеге арбын. Албетте, мындай жагымдуулук айыл, район жана облус жетекчилерин дагы жакшы жөнөлгөлөрдү жаратууларына дем бербей койбойт. Акыркы 2 жылдан бери мал ээлери дагы туура түшүнүп калды. Себеби биринчиден ушу малды кармоо эмес, биринчиден ушу дарылоо. Канчалаган учурунда дарыласа, ошончолук мал эттүү да болот, семиз да болот. Анын малдын санынын өсүшүнө дагы жакшы берилип түшөт. Мына бүгүнкү күндө бардык айыл өкмөттөрдө биз ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, негизинен жазында ушу кой болобу, уй болобу жалпы малды дарылап, тиешелүү ветеринардык эмдүүлөрдүн өткөртүп, анан малды кошуп анан жайлоого кетүү максат кылып атабыз. Анткени кой акса менен миң эмеспи. Мал киндиктүү Теңиртоо жергесинде дагы эле мал саламаттыгына маани бербей, анысы менен башкаларга жолтоо болушкандар да бар. Мунун кесепетинен өткөн жылы Нарын облусунан экспорттолгон эт азыктары казакстандык жана россиялык ветеринарлар тарабынан кайра артка жөнөтүлгөн. Бөлөкбай Шеримбеков, Урмат Айдинов, Нурбек Рахманов, Нарын облусу. Эми башка кабарлардан ушул жумада Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректорун шайлоо болуп өтөт. Ток ойнундагы бирден бир билим уясына ректорлук кызматына 4 талапкер ат салышууда. Алардын арасында университеттин мурунку ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор Дамира Өмүралиева да бар. Ошондой эле ушул эле окуу жайда эмгектенген педагогика илимдеринин доктору, профессор Таштанбек Сияев жана филология илимдеринин кандидаты Адилет Жантаев Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын юридикалык колледжинин директору Нурбек Андабеков талапкер болууда. Шайлоо 6 апрель күнү өткөрүлүп, жамаат ректорду тандап алышмакчы. Ал эми учурда Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун убактылуу милдетин илим боюнча проректор Нарункүл Чоробаева аткарып жатат. Бүгүн Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада адам укугун коргоо темасында тегерек стол болуп өттү. Анда өлкө аймагында адам укуктарынын сакталышына карата көрүлүп жаткан чаралар талкууланып, аймактык кенектер өткөрүлгөнү айтылды. Анда маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы башында турган бир катар укук коргоо уюмдары өлкө аймагын кыдырып, адам укуктарын сактоо багытында эл менен жолугушууларды өткөрүп, юридикалык кеңештерди өткөрүшүүдө. Бул иш-чаранын башкы максаты Кыргызстанда адам укуктарын жүзөгө ашырууга көмөктөшүү үчүн натыйжалуу саясий механизм катары универсалдуу мезгилдик обзордун бардык кызыктар тараптарга жеткиликтүү болушун камсыздоо болуп саналып, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун колдоосуна өтүп жатат. Эл аралык келишимдердин
талаптарын аткарууга биз милдеттүү болуп калабыз. Андан тышкары эл аралык укук норма боюнча ар бир ООНго мүчө болгон мамлекет жанагы кыйноолорду алдын алуу боюнча жана башка конвенцияларга кол койгон мамлекет, өзүнүн жоопкерчилигин алган мамлекет 4-5 жылда бирден отчет берип турууга милдеттүү. Бул отчет эки формада болот. Биринчи отчет бул мамлекет тарабынан даярдалат, мамлекет тарабынан берилет. Бул официалдуу расмий отчет болот. Андан тышкары ООНдун адам укуктары боюнча комитети ошо бир эле учурда жарандык коомдун дагы альтернативалуу отчетун каттап докладын. Жаз жарыш күз күрөш демекчи учурда жашылдандырууга карата камылганы Нарын шаардык муниципалдык жашылдандыруу мекемеси дагы колго алууда. Мекеме карамагындагы питомникте өстүрүлгөн тал теректердин көчөттөрүн казып алууга даярдыктар көрүлүүдө. 1 гектарды түзгөн питомникте 10 түрдөгү миңдеген көчөттөр өстүрүлүүдө. 2 гана кызматкер эмгектенген питомникте иш ыргагы арбын болгондуктан тыным албай иш жүргүзүүдө. Бул багытта кабарчыбыз айтып берет. Нарын шаардык жашылдандыруу мекемесинин алдындагы питомниктин кызматкери Бейшенбек Темировдун күнүмдүк иши кышы бою өстүрүп чыккан тал теректерди кароо менен башталат. Ар бир көчөткө аяр мамиле кылып, суу менен камсыздап, ашыкча бутактарды алууну кесиптеши менен бирге жүргүзгөнүнө 10 жылдын жүзү болду. Жыл сайын шаар ичин көрктөндүрүүгө деп ар кандай бак тарактардын жана тал теректердин көчөттөрүн отургузуп, өстүрүп жазга камылга көрүшөт. Жалпы аянты 1 гектарды түзгөн жашылдандыруу багында миңдеген ар түрдүү тал теректер өстүрүлүүдө. Алсак мырза, көмүш, турпан, жийденин жана кара карагайлардын түрлөрү, ошондой эле мөмө берген өрүк жана кара өрүктүн көчөттөрү да бар. Ал эми бүгүнкү күндө бул жайда 2 гана кызматкер иш алып баргандыктан учурда иш кызуу. Буга чейин 2ден сезондук жумуш жиберчү. Анан быйыл ошо 2 сезондукту кыскартыптыр деп угуп атам. Анан эми биз деле тазалыктан жаңы бөлүнүп чыкпадыбы, өзүнчө мекеме болуп. Анан эми жаңы жетекчибиз менен кеңешип киши албасак чындыгы реально успейт этпей калабыз да. Анан жетекчибиз кандай чечет эми Кышта кетирген мээнетти жазда актайбыз деген мындагы кызматкерлер кала аралай жүргөн мал жандыктардын ээн эркин басып жүргөндүгүнө нааразы. Анткени бир кыйла мээнет менен өстүргөн тал теректерди мал жандыктар жылдаган эмгекти бір күндө жок кылууда. Күнүмдүк болсо главный бар экен, сугарабыз, карайбыз, анан боолардын баягы аксыктар немелерин отойбуз. Ограждениянын боорунки торлорду акын текеден атып кетет, аларды кайра бүтөйбүз. Мал киргизбеш керек да. Ал эми шаар тургундары жогоруда аталган теректердин көчөттөрүн сатып алууга да мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Айтсак, бир бак тарактардын көчөтү 10 сомдон 40 сомго чейин сатыкка коюлган. Алина Бактыбекова, Нурбек Рахманов, жаңылыктар. Ишембиликке шаар тургундарынын катышуусу начар болууда. Болгону мекеме кызматкерлери гана тазалоо иштерине тартылууда. Кыргыз өкмөтү тарабынан жарыяланган 3 айлык ишембилик акциясынын алкагында шаарыбызды санитардык тазалоо, бак тарактардын көчөттөрүн отургузуу, көрктөндүрүү боюнча жума сайын иштер алып барылууда. Нарын шаарындагы көчөлөрдү, сейил бактарды, парктарды таштандылардан арылтуу жумуштарына мекеме ишканалардын эмгек жамааттары чоң салым кошууда. Бирок шаарыбыздын жалпы тургундарын жана көп кабаттуу турак үйлөрдүн жашоочуларын айлана чөйрөсүн иретке келтирип, ишембиликке активдүү катышууга чакырат. Анткени шаарыбыздын көрктүү экологиялык жактан таза болушуна ар бирибиз салым кошолу. Бир 1961-ден 1985 жылдары аралыгы. Бул вакытты белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмерлер бир ооздон өлкөдө өсүш болгондор деп сыпатташат. Борбор калабыздагы белгилүү бийик имараттар, өкмөт үйү, Илбирс тарых музейи, улуттук китепкана, филармония, кинотеатрлар, мейманканалар, буга окшогон мрамордук курулуштардын бүткөрүлүүсү ошол учурдагы өлкө башчысынын ысымы менен тыгыз байланыштуу. Ал көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакун Усубалиев. Өлкөнү чейрек кылым башкарган чыгаан жетекчинин Бишкекти мрамор шаарга айлантуу сыяктуу ири долбоорлору биринен сала экинчиси ишке ашкан. Бул ийгиликтер иштин көзүн билген Усубалиевдин даана жана так программаларынын натыйжасы. Өлкө ар тараптуу өрүш алып, учурунда ал баштап кеткен ири долбоорлордун пайдасы азыр Кыргызстан үчүн иштеп жатат.
улуу инсан, бөтөндөрдөн өзгөчө көсөм, билги, аракетчил, мээнеткеч жана эрктүү сапаттары менен айырмаланчу деп эскеришет жакындан билгендер. Ал башкарууну жоопкерчилигине алаарда өлкө кедей агрардык кейпинде болгон. Кызматтан кетээринде өндүрүшү да, айыл чарбасы да жолго коюлган абалда калтырды. Айтайын дегеним, Усубалиевдин учурундагы өлкөдөгү бурулуштар сапаттуу жана жемиштүү болгон экен. Чистейшим был человеком, он... Ал мүнөзү, кийген кийими, дегеле турган турушу менен үлгү болчу. Күчтүү саясий эркти алып жүрчү. Андыктан көп таасир алдык. Иштеп турган 61-жылдан 1985 жылга чейинки убакытта Кыргызстан экономикалык, социалдык, маданий турмушунда да чоң натыйжаларга жетишкен. Характера. Так что многое мы у него учили. Турдакун Усубалиевдин эмгектеринин эсеби жок, санай келсе түгөнбөйт. Өлкө башында ал туура 24 жыл 5 ай 24 күн турду. Бул убакыт аралыгында өлкө алдыңкы өнөр жайлуу болду. Гидроэлектростанциялардын курулушуна өзгөчө көңүл бурулду. Лампа, цемент заводдору, ири эт комбинаттары ишке кирди. 511 миңден ашуун көп батүрлүү үйлөр, ар бир райондун борборунда ооруканалар, китепканалар, маданият үйлөрү дал ушул убакыт аралыгында курулду. Гимнди жаттайбыз го. Кыргызстанда ушу гимн сыяктуу ар бир район эмес, колхоздун жетекчилерин бери билчү. Бул кишинин астында, бул кишинин колунда бир чоң бир мега проект жатканда, ал проекттин аты менин оюмча Кыргызстан деген проект болгон. Ушуну кайсы тарабынан кандай кылып эмнесин өнүктүрүш деген бул кишиден өтүп жакшы билген эч ким болгон эмес. Дагы айтылып атам, бул киши памяти, эстутум өтө күчтүү болчу. Любой эле жетекчи кандай кызматта иштебесин, эгерде анын памяти жакшы болбосо, бирөөгө берген убадасын же бирөөгө жасай турган ишти унутуп калып, көп биздин чоңдор айтат, унутуп калып атпайбы. А киши анын бүт эмне айтса ошонун баары сактаган киши болчу. Мына ушундай жемиштүү да, жеңиштүү да доордун жүгүн аркалаган Турдакун Усубалиев 1919 жылы Кочкор районунун Теңдик айылында жарык дүйнөгө келген. Ал дээрлик 70 жыл бою мамлекеттик жана партиялык орчундук кызматтарда иштеди. Бүт өмүрүн мекенине арнаган инсан бийлик менен дөөлөттү көтөрө билип, сабырдуулугун сактап, абийирин таза тутту. Лариса Калдыбаева, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар. Шаршемби мына ушундай окуялар менен коштолду. Саламатта калыңыздар. Эртеңки жаңылыктар жагымдуу маалыматтарга мол болсун, аман болуңуздар. Адаттагыдай эле аба ырайы тууралуу маалымат назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Синоптиктердин билдиргендерине таянсак, эртең облус аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетмекчи. Абанын температурасы Актала районунда түнкүсүн +5, күндүз 8-13 градус жылуу. Ушундай эле көрүнүш Ат Башы районуна да мүнөздүү. Мында да түнкүсүн +5, күндүз +8-13. Жумгал районунда термометрдин мамчасы түнкүсүн +5ти көргөзсө, ал эми күндүз 13 градуска чейин жылуу. Кочкор өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз +8-13. Нарын районунда болсо түнкүсүн +5, күндүз +8-13. Ал эми Улус Борбору Нарын шаарында түнкүсүн -2 градус суук, күндүз 9-11 градус жылуу болушу күтүлөт. Алдыга күтүлгөн аба ырайы мына ушундай. Амандыкта көрүшөлү.